Биз болсо программабызды улантабыз. Урматтуу мекен сакчылары, экран артында бизди көрүп жаткан биздин кыргызыбыздын патриот жигиттери, сиздердин майрамыңыздар менен чын дилибизден куттуктайбыз. Жана ошондой эле студиябызга келген биздин чек арачы кызматкерлерибиз, жигиттерибиз менен дагы бүгүн майрамдык эфирди кылганга даярбыз. 20-22 аскер бөлүгүнүн Орто Боз чек ара заставасынын чек арачылары мейманда лейтенант Убайдылла Жолчиев, сержант Алмазбек Галмат Булу, жана ошондой эле кенже сержант Бекболот Нишанбаевдар бүгүн биздин студиябызда мейманда болмокчу. Майрамыңыздар менен кол чаап тосо алсам тура элеби? Манайыңыздар кандай? Манайыбыз жакшы. Бүгүн мына өзүңүздөр билгендей биздин майрамдар болуп атат. Ошого байланыштуу манайыбызды жакшы десек болот. Чакырган экенсиздер, келип калдык буюрса. Манай жакшы. Жакшы. Манай сонун чакырыпсыздар, келип калдык. Майрамдын үстүндө келип майрамдык эфир кылып, ырдын коштоосунда. Негизи эле мен буга чейин болуп өттү майрамыңыздар, бирок атайын чек арачылардын күнү деп бир күндү, бир датаны белгилеш бул туура эмес болуп калат. Силердин бар экениңер негизи эле күн сайын биз үчүн майрам. Бул нерсени эсиңиздерден чыгарбаңыздар. Чек арачылар бар, биз тынч уктап, тынч ойгонуп жатабыз деп айткым келип жатат. Айтор, урматтуу көрүүчүлөр, мына ушул 3 мырза бүгүн бизге эфирден ырдап беришет. Айтор кенен кесир өздөрү жөнүндө маалымат беришет дегендей. Эгерде сиздин дагы жакындарыңыздын арасында чек ара кызматында иштегендер бар болгон болсо, анда СМС кат узатыңыз, кабыл алып дарегине жеткирүүгө дагы даярбыз. Келиңиздер. Бүгүн эркин отурабыз. Жанагы так точно деп ушинтип жүрүсүздөр го, андай нерсени унутабыз. Эркин 1 саат аралыгында элдин маанайын көтөрөбүз. Алгач эле ыр менен башталса кандай болот? Каршы эмессиздерби? Ошол өзүбүздүн катарлаш жолдошубуз Бекболот мырза ушундай таланты бар, өзгөчө таланты бар биздин арабызда. Анда эмесе аккордеон менен ырдап берели. Чогуу биргеликте, мен деле кошулсам балким. Албетте. Урматтуу көрүүчүлөр, кайсыларды? анда эмесе биринчи эле биздин ушинтип ушул даражага жеткирген ата энебизге чоң рахмат. Энелери жөнүндө ыр болсун. Өзгөчө айтып калышат, чек арада, чек ара кызматында иштегендер, армияда жүргөндөр эненин баркын катуу билет деп. Ал дагы сиздердин башыңыздардан өткөн окшойт. Кеттик, анда эмесе чогуу биргеликте угалы, кол чаап коштоп туралы. Энелер үчүн. Kırda жаздын күнү нур жагат, бадам гүлү жолуп окшоп бир байлайм. Аны көрүп апам түшөт эсиме, жүрөк сыздайт, көңүл шөгөт ойсун саян. Apam yaşımda cazerim, her toylanıp adam gülün görsüdüm. Suyun çülü boy cazerim. Suyun çülü boy cazerim. Karagattayım öldürgün bulaktan, kırdı közde çönüm badam gül açkan. Çalgız tamam yolgun izdiğimizin, caz gelgen bilir çiti boy basan. Caz gelgen bilir çiti boy basan. Кол чабуулар болсун.
сонун керемет аткаруу чек арачыларыбыздын таланттарына күбө болуп жатабыз. Таңкы баткен көрсөтүүсү түз эфирде көрүп жатабыз, урматтуу көрүүчүлөр. Эми болсо алгач микрофонду өзүңүздөргө берсем, өзүңүздөр жөнүндө кыскача маалымат айта кетсеңиздер. Негизи чек арачы дегенде эле бул Баткенден эмес, республиканын булуң бурчунан келип иштешип, мекенин коргоп жатышат. Сиздер каяктан экен деп кызыккандар көп. Мен өзүм Ош областынын Чоңалай районуна караштуу Каратейит айылында туулуп, ошол жерде өскөм. Бул чек ара кызматына, аскердик тармакка келип, ушинтип кызмат кылып калганымдын себеби бул кичинекейимден эле бир кыялым бар болчу. Үйүбүздүн артынан солдаттар өткөндө аларды ээрчип, аларга суктанып, формасына суктанып, анан бир жакшы максат койгон элем алдына. Чоңойсом, келечекте мен да аскер кызматкери болсом деп, Кудайга шүгүр, ошол максатыма жеттим деп айтсам дагы болот да. Кичинекей жигиттин кыялдары ишке ашып орундалган турбайбы? Ошентсек дагы болот. Сонун экен. Сизде? Саламатсыздарбы? Мен лейтенант Жолчиев Байдыл Эркинбаевич. Баткен облусунун Баткен районунун Аксай айылынан болом. Ошол Баткендин кулуна болом негизинен. Жакшы. Өзүңүздөргө маалым болгондой эле Аксай айылы көп окуяларга туш болду. Кичинекей кезиштен эле ошол Аксай айылында өскөнүбүзгө байланыштуу чек арачылар менен, аскер кызматчылары менен жүрүп, ошо кичинебизден эле ошол сержант Калмаматов айткандай аскер кызматчыларын көрүп, менде да ошондой кыял болгон. Ошол чоңойгондо сураса, чоңдор сураса эмне болосуң десе, военный болом депчи, солдат болом деп. Азыркы учурда аскер кызматчысы, 20-22 аскер бөлүмүнүн ортолук чек ставасынын башчысынын орун басары болуп иштеп келем. Жакшы буйруса. Сиздин дагы эңсеген кыялдарыңыз ишке ашып орундалган турбайбы? Буйруса орундалды. Ошол кыялдарыбыздын үстүнөн дагы иштеп жатабыз десек жаңылышпайбыз. Сонун экен. Биздин таланттуу ырчы жигитибиз деп кайрылайын. Мен Кенже сержант Нишанбаев Бекболот Акылбекович, Баткен облусунун Баткен районунун Үчтөө айылынан болом. Мен деле кичине кезимде границада жашаганыбыздан солдаттарды көрүп, алардын жашоосун көрүп, сержант Калматов айтып кеткендей, алардын жашоосун көрүп, ошолордун артынан жүрүп, кызыгып, военный болом деп, солдат болом деп ниетиме жеттим. Азыркы учурда 20-22 аскер бөлүмү ортолук чек ара заставасында эмгектенип келем. Жакшы. Демек, үч жигитибиздин дагы мындайча айтканда негизи аскер болом дегендер бул кичинекейинен кыялданып, анан кийин жетсе керек, анан ар бир эле жигит мындай нерсени эңсей бербейт, бул нерсени кыялдана бербейт деген сөздү да кошумчалап айткым келип атат. Негизи эле мына ушул аскердик тартип өзгөчө болот эмеспи? Жашооңуздарга кандай таасир этти? Өзгөрүүлөр болдубу ушул тартиптен кийин? Албетте өзгөрүүлөр болот. Бул жерде кандай десем, адам өзүнө алып жүргөндү, коомдук жайда алып жүргөндү, негизи эле сергек жашоону үйрөтөт. Мен ошентсем болот, жаңылышпайм. Мендеги өзүмдөгү өзгөрүүлөрдү айта кетсем, сергек жашоо ата эненин кадырын өтө билет экен, сездиртет. Ошон үчүн бул армиянын тартиби, жанакы коомчулукта кандай жүрүп, өзүн кандай алып жүрөт, негизи эле жашоо деген эмне, жашоону сездирип, ата эненин кадыр баркын билгизген нерсе, бул мага дагы бир өзгөрүүлөрдү алып келди десек болот да. Жакшы. Демек, баягы армияга ошол аскер кызматына келелик Алмазбек менен кийинки Алмазбектин айырмасы аябайчы. Мурда кандай элеңиз? Мурда эми кандай? Мурда эми Кутурган, шок болсо. Апасын айтканын кылбаган, баягы апасы тандырга жапкан нанды сагынбаган. Ата эненин жанында жүрүп, кадырын деле билбей, баркын деле билбей. Ошондой болчу да.
Ошонун айырмачылыктарын сиз байкадыңыз. А сизде кандай болду? Негизинен Негизи ошол сиз жүргөндө мисалы үйүңүзгө бат-баттан эле барып турат белеңиз же жөнөтпөйт белең? жок, негизинен жумуш менен баруу, үйгө бат-бат баруу деле болбойт. Биринчиден бат-бат бара берсең деле ата-энеңдин мындай айтканда баркын деле жок болуп калат. Андан көрө сагындырып, эгер үйдөгүлөр тынч болсо, баары жакшы болсо, телефондон деле чалып сурап койсо, ден соолугун апамдын, атамдын. Негизи атам, апам Бишкекте турушат азыркы учурда. Бирок бул жакта ошол бир туугандарым окуйт мектепте, ошон үчүн анда-санда эс алуу болгон күндөрүбүз барып, кабар алып, үйдү кабар алып турабыз. Негизинен көп деле барбайбыз. Тартип, сиз айткан жанагы аскердик тартип. Кантип өзгөрүп кеттиңиз болду экен? Аскердик тартип боюнча айта турган болсок, негизинен эле бир гана аскер кызматында эмес, жашоодо дагы тартип болбосо бир жетишкендикке, ийгиликке жетиш кыйын. Тартип болсо, эгер ошол алдыңа койгон бир максат болсо, кандайдыр бир ошол кыялга жетем деген болсоң, анда ошол тартип менен, тартиптин үстүндө иштесек жетебиз деген ойдомун. Буюрса. Демек, тартипке чакырганы, тартиптүү болгон, бул аябай сөзсүз. Бул мырзалар үчүн аябай жакшы. Алып келет. Бир сыры десек дагы. Сырды ачып салдыңыз анда бүгүн сиз. Келиңиз. Негизинен аскердик тартип бул Сиз өзүңүздүн айлыңызда жашап, ошондой ошакта иштейсиз. Ушундай болобу? Сиз анда барып келип жүрөсүз го дейм. жок, барып кызмат андай тез барып келбейбиз, мындай Болбойт андайга. биз андай чегарачы болгондон кийин дайым чегараны коргоп, чегарада жүрөбүз. Эс алууларда, эс алуу болгондо үйгө барып, негизи эле аскер адам болгондон кийин, мындай аскер адам болгондон кийин бир нерсенин алыс болсоң, бир нерсенин кадырын билет экенсиң. Бир нерсенин көп нерсенин кадырын билип, бир туугандардын, ата-эненин, достордун бүт нерсенин кадырын билип, ошонун кадырына жетет экенсиң да. Ошол Деги эле ушул биздин Ишанбаев Бекболот айткандай, Сиздер аты фамилия менен кайрыласыздарбы, ушинтип? негизи аскердик кызматта аскердик наам менен кайрылат ар бирине. Фамилия да ал, Фамилиясы жана Аскердик наамы менен. Аскердик наамыңыздарды билсек болобу? Меники лейтенант Жолчиев Убайдулла. Бул жактыкы лейтенант. Чегара ставкасынын башчысынын орун басары. Бул жакы сержант Калмаматов. Жок, мен баягы жашыруун атыңар болот го, мен ошону сураганым. Ошондой ат барбы силерде деле? Буга чейин чегарачылар менен биз маектешип, эфир алып барып калганда, мунун жашыруун Кайман аты деп коет. Ошондой атыңыздар барбы? Алар эми сыр болгон жакшы. Мейли. сыр бойдон эле калсын. Кийин мен издеп барайын деп аткам да, ошондой атыңыздар мененчи. Улантабыз? Ишанбаев жигитибиз айткандай, кадыр барк боюнча аскер кызматында жоокерлер менен көп сүйлөшөбүз. Маек курган учурда 5 же 6 ай кызмат өтөгөндөн кийин айтышат да, атамды сагындым, мисалы апамды сагындым, апамды укпайт элем. Ошол күндү азыр мен түшүндүм, кадыр баркын билдим. Армиядан баргандан кийин апамды сыйлайм, башка мындай айтканда шоктук кылбайм, угам, айтканын кылам, жардам берем деген жоокерлер көп. Мисалы аскер кызматына чейин атасынын жанына жүргөн да, атасынын, апасынын Эркелеп. жүргөнүнө байланыштуу мындай алыс болбогондугуна кадыр баркын билбей калышы мүмкүн. Бирок мондай үйдөн сыртка чыккандан кийин, бөлүнгөндөн кийин ата-эненин кадыр баркы кандай, ошону билип, жоокерлер келип сүйлөшкөндө, маек курган учурда айткан жоокерлер бар азыркы учурда.
Жакшы. Буга чейин жанагы сөз болуп калган, баарыбыз билебиз, интернет баракчаларында дагы жүрөт. Биз кыздарды айтып атат, кыздар, силер армияга барып келген гана жигитке турмушка чыккыла, армияга барбаган жигитке турмушка чыкпагыла. Ошондой закон деле ошол нерсени толугу менен колдоп кошулат окшойбуз. Силерден кийин ошол нерсени эмнегедир түшүнүп жатабыз. Кадыр баркын билет, бир нерсеге түшүнөт, кадырына жетет десеңер, көрсө ушундай болуп турбайбы деп. Армия негизи ошол бир кандайдыр бир жоопкерчиликке үйрөтөт. Анткени чек арада жүргөндө, деги эле аскер кызматында жүргөндө күжүрмө нөмөткө чыгышат. Күжүрмө нөмөткө дегенде куралдыра алып чыгышат. Ал жакта деген жогот бир аскердик мүлктү аркы же бир демкени жоготуп бере турган болсоң, мыйзам чегинде анда жоопкерчиликке тартып. Ошон үчүн сиздин айтканыңыздын бир чети ошол биздин жигиттерибизди, жаш Кыргызстандын жигиттерини чакырабыз, армияга келсин, армия жакшы буйруса, учурдан пайдаланып ошол армия боюнча азыркы шарттар жакшы, дээрлик 3 жылдын ичинде өзгөрүүлөр көп, өтө көп, жакшы жакка десек болот. Биздин президентибиз, Кыргыз Республикасынын президенти, куралдуу күчтөрдүн баш кол башчысы Садыр Жапаров Нуркожоевчуга ошондой эле Кыргыз Республикасынын улут мамлекеттик комитетинин төрагасы генерал полковник Ташиев Камчыбек Кылышаевичке чоң ыраазычылык билдиребиз. Жаңы техникалар, аскердик техникалар, заманбап техникалар менен камсыздалдык десек жаңылышпайбыз. Аскер кызматчыларынын деги эле аскер кызматчыларына мамлекет тарабынан баардык шарттар түзүлгөн. Азыркы учурда аскер кызматчыларына жашаганга үйлөрү, балдарына бала бакчалары, деги эле бекер, бесплатный автобустар менен ташып балдарына. Социалдык жактан мамлекет бүт өзүнүн милдетини, өзүнүн кыла турган ишини кылдык десек жаңылышпайбыз. Биздин милдетибиз эми тек гана туура так өз милдетибизди аткарышыбыз керек. Мекен сактап, мекен коргоп, ишеничин актап, жакшы нерсе айттыңыз. Мамлекет тарабынан колдоолор аябай жакшы болуп атат деп. Эми сурагым келип атат, сиздер өзүңүздөр кантип келип калдыңыздар бул тармакка? Баягы атайын бир окуусунан окуп келдиңиздерби же армияда жүрүп эле бул жакта калып калдыңыздарбы? Анан калгандан кийин, бир жылдан кийин армия өтөп бүтсөңөр, кайра кеткенге силерде мүмкүнчүлүгүңүздөр бар да? Анан кайра калып калганга дагы мүмкүнчүлүгүңөр бар да? Ошолор тууралуу сурагым келет. Эми биз өзүмдү айтсам, ошо кичинекейимден бир кыялым болгондуктан армияга келгем. 2019-2020 жылы армияга келип, кызмат өтөп, ушул Баткенде эле. Баткенде сиз ошондон бери. Сиз Баткендеги эле жигит болгон турбайсызбы анда? Өзүбүздүн эле жигит турбай деп калайынбы? Ошол бир жылдык службамды, кызматымды өтөп бүткөндөн кийин, бул негизи эле аскердик тармакка кызыгуум жакшы болгондуктан ошол бойдон эле контракттын негизинде келишим түзүп, ушул 20-22 аскер бөлүмүндө иштеп калгам. Ошол бойдон бери ошол жактасыз. Сагынтсаңыз керек. Өзүңүздүн жериңизди, ошуңузду, самсыңыздарды деп коеюнбу? Сагынабыз албетте ата-энемди, бир туугандарымды, айылымды. Барып турасызбы? Барып турабыз. Эмге көрүүгө болгондо барсаңар керек? Биздики ошол өргүүдө жылына 2 жолу барып келгенге мүмкүнчүлүк болот. 3 жолу барып келгенге, ушул өргүүнүн эсебинен барып келгенге мүмкүнчүлүктөр болот. Эми ата-энем деп калдыңыз, Баткен дегенде эле ата-энелерибиз эми баары бир кооптонушат, коркушат, жибергиси келбейт. Кой балам, эмне кыласың? Жанында эле бол деп деле айтса керек. Андай көп болду. Сен кел, тынч эле биздин жаныбызда эле жүрө берчи. Башка эле жумуштап эметпейсиңби? Эми азыр армия жылдага салыштырмалуу, өзүңүздөр көргөндөй, ушул коомчулук көргөндөй эле армия жылдага салыштырмалуу бир топ алдыдабыз да.
ушул лейтенант Жолчиев айтып кеткендей эле мамлекет тарабынан баардык шарттар каралган, баардык бизге керектүү нерселер менен камсыздап атат. Ошон үчүн келечектеги муундарга дагы жаш жигиттерге айтар элем, ошо армияга келсе, армияга келип кичине өзүгө милдети, бул кызмат Милдетин аткарып, 1 жылдык кызмат мекенге кызмат кылуу милдетини өтөп кетсе, кыйынчылык жок. Азыр баардык жеңилдиктер каралган. Эми 1 жыл мекенге болгон кызматын кылып койсо болот. Жеңил. Жүрөгүндө дагы мекенге болгон сүйүүсү ойгонуп, дагы дамылда патриоттук сезимдер күчөп, албетте ар бир жигитибиз барыш керек, ар бир жигитибиз бул нерсени, бул сезимди туюп көрүш керек деп мен да кошумчалап айткым келип жатат. Жогоруда суроо менен эле сизге кайрылайын. Мен 11 класска чейин айылда окудум. Андан кийин ошол Бишкек шаарындагы Кыргыз Республикасынын куралдуу күчтөрүнүн аскерий институтуна тапшырдым 2019 жылы. 2023 жылы аяктап, ошондон бери чек ара кызматына бөлүштүрүү болгондо Баткен облусундагы 20-22 аскер бөлүгүнүн Орто Боз чек ара ставкасынын башчысынын орун басары болуп дайындалып, ошол 2023 дайындап алган жылдан бери ошол жакта кызмат өтөп келем. Өзүңүз тандап алдыңызбы мен Баткенге барам деп? Жок, негизи мамлекет Бөлөт. Анан ошол бөлгөн учурда ошол жака түшкөнбүз. Ошондон бери ошол жакта кызмат өтөп келебиз. Негизи биздин сиз айтып өткөндөй контракт бар, келишим негизинде кызмат. Ошол жакта окуум бүтүп атканда деги эле аскер кызматчылары келишим түзүп атканда келишимде жазылуусу бар. Кыргызстандын баардык булуң бурчунда, баардык региондорунда, баардык жеринде кызмат өтөөгө даярмын деген. Ошонун себебинен бизди мамлекет кайсыл жерге керек болсо, адис керек болсо, аскер кызматчылар керек болсо, ошол жака мамлекет өзү бөлүп ошол жака жөнөтөт. Сонун. Демек, 2 жылдан бери азыр мына ошол чек ара заставасында эмгектенип келатасыз. Сонун. Сиз? Мен деле 2020 жылы өзүмдүн калоом менен аскерге барып 21 жылы аскерден келип Аскер кызматын какта өтөдүңүз? Аскер кызматына Жалал Абад тоо башынын Алабак районунда салат ошол жакта өтөп келдим аскер бөлүгүндө. Андан соң келип ошондон бери контрактка калып келишим Иштеп атасыз. иштеп атканыбыз. Жагып атат, жакшы. Чакырасыз жаштарды. Чакырам иштегиле. Ал жерде жөн эле чек ара карап калбастан ырдаса болот, бийлесе болот. Айтор чек арачылардын дагы өзүнчө бир жашоолору кызыктуу, сонун. Буга чейин көрдүк баарыбыз тасмадан. Азыр болсо келиңиздер программабызды мындан ары дагы улантып, аккордеонду колго алып, жакшы ырлардан аткарып берсеңиз болот. Кандай темадар дагыңыз келет? Ал эми сиз, урматтуу теле көрүүчү, УТРК Баткен телеканалдын таңкы Баткен көрсөтүүсүн түз эфирде көрүп жатасыз. Биздин чек арачы кызматкерлерибиздин майрамдары менен чын дилибизден куттуктап, майрамдык чыгарылышты улантып жатабыз. Анда эмесе сизде дагы жакшы каалоо тилектер болсо, кабыл алууга даярбыз. Таланттуу жоокерибиз азыр бизге керемет ырды аткарып берет, аскер кызматкери. Кайсылырды? Анда эмесе Сүйүү жөнүндө. сүйүү жөнүндө Iya. Андан соң сүйүү жөнүндө тема кылабыз атайын. Biz kolda koşulurda turabız, Iya. Köngülдүн чирин жазып, көздөрдөн сүйүү чачып, жол түшүп сүйгөндөргө жолугу кандай бакыт.
артқа мен сені сүйем дечи сендік дечи бір өмір жатқа қалсын сүйінен ұшыл дечи мен сені сүйем дечи сендік дечи bir ömür çapra kalsa suyunun uşu geçir Nefirdin uşu geçir Ай. Сонун негизи качантан бери ырдап жүрөсүз? Сиз талантыңыз кайдан, аккордеонду кантип үйрөнүп калдыңыз? Ошол тууралуу айтып бериңизчи. Мен Үнүңүз дагы аябай кооз экен, э? негизинен 8-9 классымдан бери аккордеонду үйрөнүп, ошондон бери чертип ырдап келүүдөм. Негизи аккордеон чертип ырдаганга себепчи бул менин атам. Өзү ырдайт. Ырлары да бар. Ошол атам жолдон жолдоп ырдап азыр ырдап жүргөн. Атаңыз көрүп жатабы азыр? Атам көрүп жатса керек. Анда атаңыз бактылуу ата экен, сиздин жолуңузду жолдоп, уулуңуз эки кызматты тең чогуу биргеликте алып кетип жатат. Бул ырдоо дагы, талант дагы ар кимге бериле турчу өнөр эмес, Эми сүйүү деп ырдап калдыңыз. Эми аскер кызматкерлердин сүйүүсү өзүнчө бир башкача болот. Дагы эле кат жазасыздарбы деген нерсе окшошпой калат. Эмне дегенде азыр телефон берилип атса керек сиздерге. Сүйүктүүңүздөр барбы, жүрөк бошпу дегендейчи экран артында көрүп аткан кыздарыбыз балким деп калат чыгар. Кимден баштайбыз? Мен Э. келинчегим бар. Канча балаңыз бар? Буюрса алыс Эми. Мен үйлөнгөнбүз, бул үйлөндүк. Бул жигиттер Бойдок. азырынча бойдок. Кое туруңуз, азыр бияктан сүйлөшүп алайык биз. Сиз үйлөнгөндөн кийинки аскер кызматкеринин жашоосу кандай болуп өзгөрүп баштады? аябай сонун. Келинчегиңиз эмне жумуш кылат? Келинчегим азырынча өз заставада эле. Ал дагы чек арачыбы? Жок, Чогуу жашайсыңар ошол жакта. эле заставада. Негизи кесиби боюнча медик. Эми буюрса карап атабыз, Баткен шаарында кайсыл жерге иштейбиз деп. Кимди дарыласа, Ошол. Сонун сиз эми Биз жакында дедиңизби? буюрса жакында быйыл десек деле болот. Кызыңыз быйыл деп атабы? Эми уже возраст эле. Канча жаштасыз? 25-темин. 25-тесиз. Ошондо 2000-жылкы болуп каласыз. Жылкы Үйдөгүлөр деле шаштырып атса керек. Бирок аларды келиндүү кылганда менен аякта келин жашабайт да. Эми биздин кызматыбызга байланыштуу ошондой болуп калат го. Алмазбек жигитибиз бойдок. Сиз Мен деле азыркы учурда бойдокмун үйлөндүм. планда барбы? Планда бар буюрса. Эми бойдоктордон сурайын дегеним баягы негизи аскер кызматкерлери сүйүктүүсүн экран аркылуу сүйүүсүн айтып алган, сезимдерин айтып алган аябай сонун көз караштар, сонун каалат дейли дагы. Балким силерде деле ошентип аласыңар деген мүмкүнчүлүктү берип атпаймынбы? Тилекке каршы ошондой девушкабыз жок азыр. Демек сүйүүсүн деле анда жакындарга ата-энеге арнап алсак болот деп айтайынчы. Ушул сүйүүбүздү ата-энебизге арнап алалы, ушул эфирден пайдаланып. Ата, апа, биз сиздерди жакшы көрөбүз. Сиздер бизди ушул даражага жеткирип, ак сүтүңүздү берип, апа, ата билбегенди үйрөтүп, ушул даражага жеткизгениңизге сиздерге терең ыраазымын. Ошол сиздердин берген билимиңиздер, тарбияңыздар менен мен ушул даражага жеттим десем болот. Сиздерге ыраазымын. Сагындыңыз? Сагындым. Албетте ата-энеге болгон сүйүү, ата-эненин сүйүүсү бул өзгөчө сүйүү. Айрыкча апаныкы. Биз дагы сагындырбайбыз атама, апама. Негизинен баарын жакшы көрөбүз. Эң башкысы оорубасын, ден соолукта болсун. Биздин ушундай жакшылыктарыбызды көрүп, балдарынын
ушинтип өстүргөн балдарынын мындан кийин жакшылыктарын эле көрүп жүрө берсиндер. Эч качан оорубасын. Ошол негизинен Ушу сизде бирөө бар окшойт, ушу салам жолдогуңуз эле келатат, Салам жолдоп койсун. ата эне болгон сүйүү эми мындай башка сүйүү да, ата эне болгон сүйүү негизинен башкача. Биз деле ушул эфирден пайдаланып ата энеме салам жолдойм. Рахмат сиздерге ушул даражага жеткирип, ушунча тарбияңыздарды алып, мен азыр кызмат өтөп ушул даражага келдим, ушул даражада турам. Ыраазымын сиздерге. Эч качан оорубасын, ден соолукта болсун. Бар болуңуз. Азыр ата энеңиздер экран артында көрүп алып шолоктоп ыйлап атат болуш керек, аябай башкача сезимдери болуп атса керек. Биз дагы учурдан пайдаланып мына ушундай мекен сакчыларын тарбиялаган сиздерге дагы ыраазычылык айткыбыз келип жатат. Эми болсо соңку сурообуз болсун. Алдыда биздин жигиттерибиз кандай план койду болду экен, кандай даражага жеткиси келет болду экен, эмнени кыялданат болду экен деп сурагым келип атат. Эми бүт баарын айтсаңыз болот. Биз омин деп коебуз. Адам баласы бир нерсени план коюп, бир нерсени максат коюп, ошол менен жашаш керек да. Ансыз алдыга жылуу болбойт дегендей. Эми өзүбүздө ар кимибиздин өзүбүздүн жеке пландарыбыз, максаттарыбыз бар. Буйруса ошолорго аракет кылып атабыз. Буйруса жетебиз деген үмүттөбүз. Ал үчүн только аракет кылыш керек. кыялдарга, ошо максаттарга жетүү үчүн анын үстүнөн иштеш керек. Жана айтып өткөндөй, тартип болбосо ийгиликке жетүү кыйын. Негизинен бул жашоодогу максатыбыз ким болбойлу, адам бойдон калып. Негизи максаттарыбыз жакшы буйруса, Кудайым буйруса, насип кылса, Кудайым канча бизге берген болсо, ошончо иштөөгө, алдыга умтулууга аракет кылабыз. Ошол. Негизинен максаттарыбыз көп. Адамда негизи максат болбосо, мындай максат койбосо, алдына ийгиликке жетүү кыйын да. Если ошол максат болсо, ошол максат менен ошонун үстүнө иштеп, ошол тилеген ойга, ниетине жетишет да. Биз деле максаттарыбыз чоң буйруса, ошонун үстүнө аракет кылып иштеп келип атабыз. Сонун экен, аскер кызматкерлери бош убактысында чогулганда сиз ар дайым ырдап бересиз. Же сизден башка ал жерде таланттуучулар дагы барбы? Бул жерде бизде негизи талантчу ырчылар көп. Ооба, кээ бирөөсү комуз чертсе, кээ бирөөсү аккордеон ойногон, дагы ооз комуз черткен жигиттерибиз бар, азамат жигиттерибиз бар. Биз ушинтип кээ бирде ушинтип чогулуп, өзүнчө отуруп, көңүл ачуу максатында ырдап, кичине бийлеп, ырдап, ушул жигиттердин жардамы менен бир аз көңүл ачып отурганга шарт болот да. Негизи баягы бүт өзүңүздөр бул жака келип эле мындай токтолуп, мындай серьезный орусча айтканда болуп калбасаңыздар, атак, тиякта эбай эле кыйын болсоңуздар керек, бири-бириңиздерге башкача шайыр. Сиз айтып бериңизчи, Жокон мен өзүн аябай эле токтоо болуп монтип отурат го. Жок, негизинен мындай аякта жүргөндө деле Ушундайбы? Токтоо эле жүрөт. Негизи эле Таптакыр мындай шайыр эмес. Өтө эле Биз эми аскер кайыр деле десе болот. Экөө тең аралашкан. Жакшы мүнөздө деп айткыңыз келип атат, досторуңузду. Жакшы, урматтуу көрүүчүм, УТРК Баткен телеканалынын таңкы Баткен көрсөтүүсүн түз эфирде көрүп жатасыз. Биз болсо аскер кызматкерлери менен эфирде майрамдык чыгарылышыбызды мындан ары дагы улантып, соңку мүнөттөрүңүздө багыт алабыз. Ар дайым айтып келебиз, Мекен сиздер үчүн эмне? Кыска сөз менен тастыктап айтып бериңиздерчи. Мекен жок. Эл болбойт. Эл болуш кыйын да, мекен жок. Мекен
мындай өзү эле мекен жок, эл болуш кыйын. Негизинен мекен деп мындай өзү айтып тургандай эле ошол азыр биз иштеп атканыбыз, кайтарып аткан жерибиз, кайтаруудагы жерибиз, ошол жерге барып кызмат кылып атабыз. Биз ошол жерди коргош үчүн ошол жерде туруп аягына чейин ошол мекенди коргоп, коргоо үчүн азыркы учурда ошол турабыз, ошол мекен. Деги эле мекен мен үчүн бул ошо лейтенант Чуалчиев айткандай эле мекени жок эл болбойт дейт. Мекен биз үчүн бул ата бабадан калган, бизге канча башынан оор күндөрдү өткөрүп, ошо бизге ушундай бир жакшы жерди калтырып кеткен мекен. Мындан ары дагы келечек муундарга өткөрүп беришибиз керек деген, бул биздин байлыгыбыз, сууларыбыз баары ушул мекенибизде камтылган да. Мекен бул мындай баасы жок бир нерсе десек болот мен үчүн. Ошон үчүн биз мекенибиз менен сыймыктанышыбыз керек. Канча өлкөлөр жүрөт, мекени жок. Мекени бар, мисалы же тили жок, өзүнүн мамлекети жок. Ошондуктан бар нерсени барктай билүү бул өтө жакшы сапат десек да жаңылышпайбыз. Ошондуктан мекен бул мен, мекен бул сиз дегендей. Сонун. Мекен бул биздин үйүбүз. Мен де толуктап кошумчалап коеюн. Мына ушул мекен сакчылары, мекенди коргоп жаткан патриот ул жигиттерибиз, мына ушулар бүгүн менин студиямда отургандар. Жаныңыздарда отуруп, албетте бир жагынан сыймыктансам, бир жагынан толкунданып жаттым. Эмнеге дегенде сиздердей кыйын инсандар менен студияда эфир кылып жатабыз. Көрөрмандарыбыз жазган экен силерге аябай көп ийгиликтерди, аябай жакшы сөздөрүн арнап жазган, Instagram баракчабыз аркылуу жазгандар аябай көп экен. Албетте алардын баарын окуп бере албасак дагы жан дүйнөңүздөр менен кабыл алып, сезип, туюп коесуздар деген ишеничтебиз. Анан бир көрөрманыбыз жазган экен, аскер кызматкерлерин сырттан көргөндө аябай коркобуз, кооптонуп, өзүнчө бир ары 2-3 метр нары жакта жүрөбүз дейт. Алардын дагы жумуштун арасында кызыктуу окуялары болот бекен, Шарлотта сурай калыңызчы деген экен да. Негизи кызыктуу окуя болуп турат, болуш керек силерде деле. Булар бир жумушта болот. Эсиңиздерде калганын азыр дароо айта калыңыз. Кызыктуу окуялар көп эле болот. Эми бизде кандай? Бизде ошо мамлекет тарабынан бир эме бизге уставдын негизинде күн тартип бекитилип берилген. Ошол күн тартиптин негизинде иштейбиз. Бирок күндөрүбүз окшош болгону менен ар бир күндүн өзүнчө бир кызыктуу орду бар да. Ар бир күндүн өзүнүн бир кызыктуу орду болот. Эми кызыктуу учурлар көп эле болот аскер тармагында. Бирок эстей албайт деп окшойсуз. Эстей албайтам, анан бир эсимде, эң эле эсимде калган бир окуяны айтып берейин. Мен ошо жаңы жаш жоокер болгом 2020-жылы ошол бир жылдык кызмат өтөө учурумда мен армияда туулган күнүм болгон. Ошол күнү ошо чек ара заставасынын башчысы тарабынан бизде аскердик парадтык фуражка деп коет. Ошондой фуражка, кепка белек кылган, башыма кийгизген. Ошол күнү аябай кубангам. Аскер жоокер болгонума сыймыктанып кеткен күнүм болгондо өтө эсте калган, өтө кубанган күнүм ошол болгон окшойт, эсимде. Ошол киш берген жетекчиңиз дагы аябай жүрөгүңүзгө жакын болсо керек. Азыркыга чейин. Азыркыга чейин эстейбиз. Ар бир биз менен келип кесиптештерибиз которулуп кетсе, башка жакка кетсе, аларды эстеп турабыз ар дайым. Орду ар бир аскер кызматкеринин орду ар башка, жолдошубуздун. Мындай эсте калаарлык бактылуу күндөрүңүз көп болсун деп айтайын. Сизде деле болсо керек. Негизи мен чек ара кызматында деле чек ара заставасында жүргөндө көп катталат кызыктуу күндөр. Окуп жүргөн кезимден айтып берсем, анда ошол курсант болуп аскер институтунда окуп жүргөн кезде биринчи курста бир аз эми жаңы барганга көп кыйын. Бул жакта эртең менен
9-10 чейин уктай турган болсоң ал жакта ошол 6-да эртең мененки 6-да туруп күн тартип негизинде ошол. Кызыктуусу бул негизи көп катталат, ошондо бизге эң эле көп деги эле мага эле эмес, ушул жоокерлерге деле, менин курсташтарыма деле болсо керек деп ойлойм. Бир жатып ойгонгондо саат 5 болсо, анда сен эң бактылуу адам элең. 1 саатың бар экен, тартып. Айнымга чейин дагы 1 саат бар экен. Uyquga ушундай зар болгонсуздар. Биринчи эмеде ошентип кыйналганбыз. Азыр көнүп калдыңызбы? Азыркы учурда көнүп, кыйынчылык жаратпайт десем жашпайт. Ошол учурда жана айтып өткөндөй эле ойгонуп саатты карай алсаңыз 5 болсо, 1 саатыңыз болсо, анда сен эң бактылуу адамсың. Кайра 1 саатым бар экен деп уктай каласың. Сонун азыр болсо биякта 9-10да турсак деле али эрте экен деп, уйкунун баягы баркын билбей жүргөн кезибиз болсо керек келиңиз. Сиздечи? Албетте, негизи эле аскер жашоосунда кызыктуу, мындай күлкүлүү окуялар көп кездешет. Айтып бериңизчи. Мен өзүмдөн айтып кетсем, ошо мен өзүм кызмат учурумда 2020-жылы кызмат кылуу учурумда Мындан 5 жыл алдын. ошондой. Кызмат учурумда жаңы жыл болот. Жаңы жыл болот. Биз канча айлык болуп калган элек, 5-6 айлык. Анан жаңы жыл болот, майрам болот. Анан мүлк сактаган жерлердин мындай кийим сактаган кийим кампалары болот. Ошого бир адам мындай дайындалат да. Ошол адам негизи анан кийин командир ротабыз келип, аны биз жаңы жылда кыз кылып жасаганбыз да. Кыз макияж кылып жасаганбыз. Анан ал мындай көрсөңүз, эме болбойсуз да, эркектебейсиз да. Окшошуп кетти. Эркектебейсиз, ошентип. Эмне үчүн? Жок, мындай эме кылганбыз да, биз атай командир ротабызды эле деп Тамаша. атай тамаша Пранк жасагысы. жаңы жылда баарыбыз мындай столдо эме кылып отурабыз. Анан кыз наракта четте отурат. Эч ким билген жок. Билбейт, анан издеп эле кана анан таппайт эч эле. Ал отурат, анан ошентип акырында бүткөндөн кийин ал өзү барып айтып коюптур да. Мен ошондо. Айтып коюптур, ошол Сонун. андай көп болот. Бизде ошондой кызыктуу окуялар катталып турат. Сонун экен. Ойлонуп калдым. Ошо эмкисинде сиз болот окшойт жанагы образда. Чоң рахмат атайын убакыт арнап келип бергендигиңиздер үчүн. Баягы негизи көрөрмандарыбыз чын эле аябай жакшы сөздөрүн арнаган болчу, алардын баардыгына сиздер татыктуусуздар. Эми болсо кыскача бир ырсап менен сиз эфирибизди жыйынтыктап берсеңиз. Анан баягы жаштар арасында да урматтуу көрүүчүлөр, армияга барам дегендер бар болгон болсо, ата-энелер балдарды анда жиберүүңүздү биз дагы ушул жерден айтып суранып калат элек. Армияга барган балаңыз албетте тартиптүү, ата-эненин баркын, мекендин баркын билип, ал жактан 1 жыл ичинде толук түрдө өзгөрүүлөр менен келет деп ишене алабыз. Кайсыларды аткарып бересиз? Азыркы чыгарма ушул досторума, досторго арнайык азыркы. Ушул досторуңузга жана экран артындагы биздин Куралдаш досторума. ошол куралдаш досторуңуз көрүп жатса керек, баарына жагымдуу болсун. Биз кошулурдайбыз, Жан ойлоп жиен тапса санап жеш
алыштагы Камдаган саяп келиң алыстагы Силер менен чечүүчүдөй Досторум турмушумду табышмагы Dostorum kıymanda çalgılaçı Dostorum elde köyüp cangılaçı Özgürsün jakşı çakar tandırına Özüne kuşul boydun kalgılaçı Özüne kuşul boydun kalgılaçı Колчалар болсын. Сонун талантыңыз бар екен. Өзгөчө суктандым. Урматтуу телекөрүүчүм, УТРК Баткен телеканалынын таңкы Баткен көрсөтүүсүн көрүп жатасыз. Программабыздын соңунда албетте мына ушундай кереметтер менен жыйынтыктайбыз. Бүгүн бизде чек арачыларыбыз, мекен сакчылары мейманда болушту. Алар 20-22 аскер бөлүгүнүн Орто облус чек ара заставасынын кызматкерлери лейтенант Убайдылла Жолчиев, сержант Алмазбек Галмамат уулу, кенже сержант Бекболот Нишанбаевтар мейманда болушту. Чоң рахмат. Айтылбай калган сөздөр болсо, айтып алуу үчүн мүмкүнчүлүк менен бул камераны карап сүйлөй берсеңиз болот. Сиздерге дагы рахмат. Бизди бүгүн ушундай конок кылып чакырганыңыздарга. Маанайыңарды кичине көтөрө алдыкпы? Маанайыбыз жакшы, көтөрүлдү десек дагы болот. Ушул элибизде, жерибизде тынччылык болсун. Ар бир кыргыз жаранына үй бүлөсүнө бакыт, үй бүлөсүнө тынччылык, бөөдө кырсыктан сактаган болсун Кудайым өзү. Ошол баардык ушу куралчан куралдуу күчтөрүнүн аскер кызматкерлерине келе жаткан майрамы менен куттуктап кетели. Чоң рахмат. Кыргыз Республикасынын жалпы аскер кызматчыларынын майрамы менен куттуктайбыз. Куралдуу күчтөрүнүн чек арачылардын майрамы менен. Аскер кызматчылардын үй бүлөлөрүнө ден соолук, узун өмүр, иштерине ийгилик каалайбыз. Ар дайым жакшылыкта жүрө беришсиндер, тынчтыкта. Ошол. Барыңыз. Чакырганыңыздарга рахмат. Негизинен мекенибизде тынчтык болсун, Кыргызстан өнүгө берсин, мындан да жакшы ийгиликтерге жетишип, өнүгө берели Кыргызстан. Куралдуу күчтөрдүн майрамы болуп турат, ошого бардык аскер кызматчыларынын майрамы менен куттуктайбыз. Эч качан оорубасын, кызматтарына ийгилик, үй бүлөлүк бакыт каалайбыз. Чоң рахмат анда. Бул жака келбей калган чек арачы досторуңуздарга дагы биздин атыбыздан чоң салам айтып барганды унутпаңыздар. Колдорунан бекем кысып, майрамдар менен куттуктап коюңуздар. Мекенибизди коргоп, патриот болуп жүрө беришсин. Ийгилик каалайбыз, анда сиздерге көздөгөн жериңиздерге аман эсен жетип алып, жакшы майрамдаңыздар. Майрам болсо керек. Атайын сиздерге арнаган. Урматтуу телекөрүүчүм, бүгүн менин студиямдын таңкы меймандары, чек арачыларыбыз, мекен сакчылары болушту. Атайын убактысын арнап бизге жазган СМС катчы көрөрмандарыбыз, активдүү көрөрмандарыбыздын ар бирине саламыбызды узаталы. Азыр бизди көрүп жаткан чек арачыларыбыздын ата-энелери өзгөчө сыймыктануу менен менин балам дагы ушул жакта, бул жакта деп көрүп жаткандар, анда мына ушул эфирди көрүп сиздин балаңыз сагынычын таркатып, сиз дагы өзгөчө сагыныч таркаткан болсоңуз, биз өзүбүздүн максатыбызга жеттик деген ишеничте болуп калабыз. Эфирдин кайталоосун YouTube, Instagram, Facebook баракчаларыбыздан баш багып көргөндү дагы унутпаңыз. Ал жактан бизди УТРК Баткен деп латын тамгасы менен жазсаңыз, сиз менен дос болууга кызыктарбыз. Кызматта Шарлотта Эшматова болду. УТРК Баткен телеканалынын ар бир эфирлери, соңку жаңылыктары, жакшы маанайды көтөрө турган эфирлери бир гана сиздер үчүн. Андыктан телеканалдан эч кайда алыстабай биз менен чогуу калууга чакырабыз. Күнүңүз көңүлдүү улансын. Кайрадан эфир аркылуу көрүшкөнчө.